Кыргызстанда акыркы күндөрдө вирус жуктургандарга караганда айыккандар көбүрөөк болуп жатат. Бактыга жараша өткөн суткада COVID-19 илдетинен пневмонияны эсепке алганда 1052 киши айыгып үйүнө жиберилди. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Ош шаарларынын жана Жалал Абад облусунун жашоочулары. Бишкек шаарынан 393 бейтап сакайса, Ош шаарынан 136, Жалал Абад облусунан 103 киши айыкты. Чүй облусунан 87, Ош облусунан 84, Баткен облусунан 78, Ысык Көл облусунан 75 адам ооруну жеңди. Талас облусунун 63 жана Нарын облусунун 33 жашоочусу сакайгандардын катарын толуктады. Ошол эле маалда кечээ күнү бардык жасалган аракеттерге карабай, илдетке чалдыккан 14 киши каза тапты. Ал эми 662 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматованын айтымында, алардын арасында 25 медицина кызматкери бар. Лабораториялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары 146-ны түздү. Региондор боюнча Бишкек шаарында 6 учур, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 23, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 49, Баткен облусунда 28, Ош облусунда 25 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны бир сутка ичинде 516-ны түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 215, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 29, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 80, Талас облусунда 18, Жалал Абад облусунда 53, Баткен облусунда 19, Ош облусунда 56 учур. Мындан тышкары Бишкектеги күндүзгү стационарларга кайрылгандар башка күндөргө салыштырмалуу азайды. Күндөн күнгө коронавирустан дарылаган ооруканаларда да бош орундар көбөйүүдө. Борбор-Калаада илдетке чалдыккан бейтаптарды кабыл алуу үчүн 1300дөн ашык бош орун бар. Ошентсе да санитардык эрежелерди сактоо зарылдыгын адистер эскертип келет. Республика боюнча 8966 бейтап стационарларда дарыланып жатат. Бишкек шаарында 3435 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 571 бейтап, Чүй облусунда 1092, Ысык Көл облусунда 986, Ош облусунда 1147, Баткен облусунда 446, Жалал Абад облусунда 830, Талас облусунда 282, Нарын облусунда 177. Айта кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 36 миңге чукулдады. Анын ичинен 1378-и көз жумса, 25 миңден ашык бейтап айыгып кетти. Мээрим Дүйшөналиева, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.